Ош шаарынын Борбордук бөлүгүндө жайгашкан Чайковский атындагы балдардын искусство мектебинин имараты 1905-жылы курулган. Башкача айтканда, пайдаланылып келе жатканына 120 жыл болгон бул имарат учурда заман талабына жооп бербей жаңыланууга муктаж. 121 жыл болуптур. Так, терезелери жара калыптыр уже. Искусство мектептин ичи тар, караңгы, кааналарда эскиргени байкалып турат. Ош шаарынын мэри мектептин абалы менен таанышып, жаш таланттарга билим берген жай абал чындыгында оор экенин белгиледи. Ушундан улам шаар башчысы жаңы имарат куруу зарылдыгын айтып, тиешелүү жетекчилерге бул багытта иш алып барууну тапшырды. Толук ремонт кылыш керек экен. Толук. Сиз туура айттыңыз. Бузуп салып жаңы салыш керек. Эми бул ремонтко болбойт. Ошону татынкай кылып кооздоп имарат салалы, бюджетке киргизели, жаңы имарат салабыз. Жаңы керек болсо 2 этаж салыш керек. 2 этаж. Экинчи этажын концертный зал сыяктуу кылып. Оштогу номер 2 Чайковский атындагы искусство мектебинде 300дөн ашуун окуучулар музыкалык билим алышат. Жаңыланууга муктаж болгон имараттын абалын көрүп, жардам берүүсүн суранган жетекчи Айнура Замирбекова бул кабарды уккан ата-энелер окуучуларда чексиз кубанычта экенин билдирди. Освещенияларыбыз так аябай караңгы. Алыбыз жетишинче неме кылдык, алмаштырдык дегендей ремонттон өткөрдүк, но баары бир бизге жаңы ушул здание керек экенин, муктаж экенибизди айттык. Бизди жакшы сүйүндүрүп, кече келип кабар айтып кетти. Буйруса жаңы здание куруп берем деди. 3 этаж, 4 этаж здание болуп атат. Аябай сүйүндүк. Чоң рахмат. Мындан тышкары Саид Бекмуратов атындагы номер 1 балдар музыкалык мектебинин имараты да капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. 2 кабаттуу бул мектепте учурда 400гө жакын окуучу билим алат. Музыкалык билим алууга кызыккан балдардын саны жыл сайын өсүп жаткандыктан класстар жетишсиз болууда. Ошого карабастан ремонт талап кылынган шартта мугалимдер ишин улантып келишет. Быйылкы жылга капремонт бүт здание маселеси боюнча талкуулап кетишти. Эми Кудайым буйруса жайдан башталып ремонт иши жүрсө керек деп ойлойм. Капремонт боюнча калп айтпасам 80-90 жылдары капремонт болду делген жөйлөр бар, бирок капремонт окшобойт. Себеп дегенде чырдагыбыз тамбашы, суу агат азыркы учурда. Анча-мынча дубалдарыбыз, жаракка кеткен дубалдарыбыз бар, көчүп атат. Бул толук ремонттойбуз буйруса. Шикарный кылып ремонттоп, татынага кылып кооздоп. Мектептин ишмердүүлүгү менен таанышкан шаар башчысы эмгек жамааты жана окуучулар менен баарлашты. Имаратты капиталдык оңдоодон өткөрүү зарылдыгы бар экенин белгилеп, бул маселе быйылкы жылы чечилерин айтты. Эшиктер баардыгы эски. 50-жылкы, 60-жылкы эшиктер экен, Олар баары эскилер экен, Ооба. Мындан сырткары аталган музыкалык мектептин айланасындагы айрым аянттар мыйзамсыз менчиктештирилип кеткени аныкталды. Маселен, 1997-жылы мектептин жалпы аянты 1385 чарчы метрди түзгөн. 1998-жылы Ош облусунун мүлк фонду тарабынан имараттын 1-кабатындагы 212 чарчы метр аянты Мамырова аттуу жаранга сатылып жеке менчикке өткөн. Ал эми 2000-жылы Ош шаардык мэриясынын токтому менен дагы 306 чарчы метр жер тилкеси жеке менчикке бекитилип берилген. Эгер бул аянттар кайтарылса, мектептин мүмкүнчүлүгү кеңейип, кошумча окуучуларды кабыл алууга шарт түзүлмөк. Самара Асанова, Нурсултан Абдикарым уулу, ЛТР, Ош шаары. 2-класс. 1-класстан баштап 5-класска чейин окуп